Эми чын айтса, ал жерде ошол ичиндеги организационный и ошол жерде кызматкерлер боюнча көп мындай наразычылыктар болуп атат да. Ал жерде дагы көп адамдардын ошол кызматын чечилбей келатыптыр. Ал жерде да анан өзү эле коллектив анча мындай жакшы эмес абалда экен. Ошонун негизинде деп мен ойлоп атам. Ошонун негизинде биздин фракция ошол сунуш берди депчи. Анан Атыр Абдрахматова бул тууралуу өзү дагы пикирин билдирип, прокуратура текшерүү жүргүзүп эч кандай мыйзам бузуу болбогонун аныктады деди эле. Сиздер ушуларды эске алдыңыздарбы? Албетте, ал эске алынат, бирок мен чынында ал ошол прокуратуранын көрө элекмин кагаздарын, ал жерде кандай болгон, эмне болгон. Бирок ошол коллективдин айтышы боюнча биз азыр ошол боюнча карап атабыз. Көрбөй туруп эле кызматтан кетишине сунуш бердиңиздерби? Эми ал жерде ошол фракциянын чечими болду. Ал боюнча сиз да колдодуңуз да? Эми фракция биздинки чыгарып атса, ооба, биз колдодук. Жеке коомчулукта пикир эске алынабы? Акыйкатчынын жумуштан кетүүсү боюнча? Эми бул мындай да, биздин фракция ал боюнча сунуш берди. Эми жалпы палата карайт да анычы. Палата карасын, ал жерде ал жакшы иштеп атат, эч кандай кемчиликтер жок десе, анда иштей берет да. Менин оюмча ал жерде проблема болбош керек. Палата карайт, ошону чечилет деп ойлойм мен. Мүмкүн фракцияга бирөө кайрылгандыр баягы арыз мененчи. Бул жөн эле чыкпабайт болуш керек. Анан ошонун себебинен болсо керек. Эмнеси деген мага кишилер келип калып, мен чыгып кетип, ошону мындай көрбөй калдым. Анан негизсиз менин оюмча эчтеке кылбайт. Жумуштан кетпейт, Жок, же тескерисинче айтып атасызбы? Эми менин оюмча кетет го. Эгерде парламенттин жарымысынан көбү каршы экен, менин оюмча добушка коюлса кетип калат го. Өзү негизи эле бул орун азыр бийлик тарабынан бирөөгө кызыктар болуудабы деген сын пикирлер айтылып атат да, соц тармактарда. Сиз кандай көз караштасыз? Мен бул эмес, мындай көп ушундай бир кызматка келип, анан кызматтан кеткенде ушундай көп нерселер айтылып атат. Бүгүнкү күндө чын эле мындай жакшы кызматкерлер дефицит болуп калды. Эң чоң көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Баягы 2000 жылдары баягы мугалимдерге акча берип отуруп, сабактарга барбай, эптеп эле алып алгандардын баары бүгүн бийликке келди. Ошол үчүн ошолор сапатсыз, эч кандай эмеси жок, келип атышат да жумушка, ошолордун баары кетип. Эми бул киши жумушун мен эми жакшы тааныш эмесмин, жумушун жакшы билбейт экенмин. Бирок эгерде айрым депутаттар ушул суроону көтөрүп чыкса, демек негизи бар. Анан эми мындай болуп атпайбы? Биз эми бул кишини айткан жокмун, акыйкатчыны. Негизи Кыргызстанды карасаңыз, бир кармалганча, соттолгончо, жумуштан кеткенче социал тармакта, интернет желесинде бардыгы жамандап кетсин, андай мындай деп кыйкырат. Анан кийин кетип калса, кайра эле ал бечараны эмне кетирдиңер, иштеп аткан киши бирөөгө, анан кийин бизде мода болуп калды. Ушу бирөөгө ошонун орду керек го дегенчи. Эми ал керек болгондон кийин, ал ордуна келгенден кийин да бизден өтөт шайлоодончу. Анан бир адамга керек болуп калса, баардык депутаттар эле колдой бербейт да анычы. Ошондуктан менин оюмча бир адамга керек деген бул туура эмес. Эмнеси дегенде кайра эле бир мен ойлойм, келсе да ар бир группа, ар бир фракция өзүнүн талапкерин чыгарат. Жок дегенде бир 4-5 талапкер болот. Анан кадимкидей эле шайлоо болот. Ошол үчүн бул жерден эгерде бир аким болсо, губернатор болсо, президент келип эле премьер коюп коет. А бул жерден шайлана турган должность. Ошол үчүн бирөөнүн кызыкчылыгы деген туура эмес болуш керек. Эми чында бул убакка чейин мен акыйкатчыны аял киши дагы абдан аял киши баягы жакшы иштейт деп жакшы эле колдоп келатканмын. Анан кечээ болгон окуялар эми бул фракциянын позициясы болду. Анан кимге керек, кандай деген маселеге кызыкпадым чынында.
мен өзүм оюм боюнча кичине баягы 1 жылдан көбүрөөк убакыт бериш керек болчу. Анан бир кемчиликтери бар экен, жанагы 20 адам иштебейт, ушул убакта бош штаттар турат дегенге ошол кемчиликтерди кечээ айтып атышты. Баягы коллективде ушундай бир нааразычылыктар болуп атат деп. Негизи коомдо дагы кандай мамиле болуп атат, ал жагын да мониторинг этсе болмок. Мен ойлойм, эми ар бир адамда ушундай болуп калышы мүмкүн. Эгерде аябай ответственный ишке келгенде өтө активный адамда иштей албай калышы мүмкүн. Баягы государственный мамлекеттик кызмат бул башка нерсе да, мамлекеттик кызматта башка уюштуруучу бир сапаттар чоң болуш керек. Ошол жактан аксап калышы мүмкүн. Анан 1 жыл бир аз азыраак болот деп мен ойлойм да, кандай болгон учурда дагы убакыт берсе. Кызматтан кетирүү азырынча туура эмес. Эми туура эмес деп деле мен айта албайм. Эми ал ар бир депутаттын өзүнүн позициясы бар да. Алар ошо 41 адам позициясын көрсөтүштү. Аны туура эмес көрсөттүңөр деп айта албайсың да. Ал эми эме болуп калат. Неэтично деп коет да. Эми алардын позициясы ошондой болду. Кызматтан кетүүсү боюнча деп сурап атасыз. Кызматтан кеткен кетпегени белгисиз азыр. Сунуш түштү да. Бирок кечээки жыйыныбызда акыйкатчынын баяндамасын уктук. Бирок анын отчету катары добуш берилди баяндамага. Менин ошол кечээки процедурныйга чыгып айткан соолунда суроо берилсин дегенди айтканбыз. Бирок эми бизде билесиздер, бул жерде көпчүлүктүн добушу менен өтүп кетет. Ошол учурда мына бир депутатыбыз суроо жоопсуз эле добуш көтөрүлдү деген үчүн добушка өтүп кетти дагы. Көп добуштун негизинде канааттандырарлык эмес болуп калды. Бул боюнча мен эч кандай мындай же андай ал орун кимге керек же керек эмес экенин билбейм. Бирок биздин берген добушубуз суроосуз болуп калганы үчүн мен бул нерсеге акыркы добушумду берген жокмун. Анткени мен суроо беришим керек. Эмне үчүн ошол жерде эмелер иштеп аткан коллегаларыңыз кат жөнөтүп атат, эмне үчүн көчөгө чыгып атат. Сиз мынакей көп акыйкатты издеп, көп нерселердин башында жүрдүңүз. Ошонун жыйынтыгы мондай болуп атат. Ошого эмне тоскоолдук болуп атат. Мүмкүн сиз азыр ушул жерге келгенде кимдир бирөөгө жакпай калдыңызбы? Себеби ар кандай суроолор берилип, бүгүнкү баяндамаңызга болгон баа дагы ушундай болду деген суроолорду силер сыяктуу мен дагы бергим келген болчу. Ошон үчүн биз ал суроолорду бербей калганым үчүн мен акыркы добушумду берген жокмун. Жыйынтыгында айткым келет, эч кандай менин мага бирөө бул кызмат керек болду, мындай добуш бергиле же алгыла деп эч кандай кимдир бирөө тарабынан сунуш болгон жок. Мен өзүмдүн гана добушумду бердим же берген жокмун, дайым ошондой. Ал эми бул орунду бирөөгө керек болуп атабы же ушул сыяктуу сурооңузга жооп бере албайм, анткени мен андай сөздөрдү уккан жокмун да. Кечээ Атыр Абдрахманова боюнча маселе көтөрүлгөн, бирок мен айтат элем, Атыр айым өзүнүн жумушун так аткарып, талыкпай эмгек кылып келатат. Чындыгында арыздангандар көп, Атырга дагы арыздангандар көп. Биз ушундай убактыбызды көпкө созуп иштетип атат деген дагы ар кандай нерселерди айтып атат. Эми бул укук коргоочу деген бул ушул нерсе да, буларда суббота же болбосо күн түн деген болбош керек негизи. Себеби ар бир кыйналган, ар бир мындай укугу тебеленген адамдардын укугун коргойт да. Кайсы жерде болбосун бул укугу кордолгондордун баардыгын укугун коргоо эле колунан келген аракетин жасап келатат. Мен ошондуктан бул жумуштан алуу негизсиз деп эле айтат элем, өзүнүн жумушун аткарып атат. Анда мындай боло турган болсо, анын кызмат орду кимдир бирөөгө керек болот атабы? Эми керек боло атса керек, мен биле албадым, бирок негизги жумушун жакшы эле аткарып